Делимитация боюнча кагаздар келип түштү. Мен азыр алып чыгам. Бизге 3 күндөн кем эмес мөөнөттө берилиш керек да, туурабы? Бул менин талабым эмес да, бул конституциялык мыйзамдын талабы да. Могул жерде отургандар дагы кыйшайып кетиши мүмкүн, Модумаров дагы бузганы калды деп. Жок. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. Могул жерде легендарлуу парламенттин төрагасы Медет Шеримкулович отурат. Эгерде регламент, ал кезде регламент деген ички документ эле, азыр регламент деген конституциялык мыйзам. Эгер ошо регламент талабы бузулуу менен кабыл алынган чечим болсо, ал эмне болот кийин? Адахам Савич, туура айтып атасыз. Биринчиден аппарат делимитация боюнча кагаз келип түштү. Ошол кагазга мен азыр карасам, келишимдин ичинде тиркелген протоколдор деп жазып турат. Бүт кагаздар келип түштүбү? Жок да. Барбы? Аппарат. Жок, мыйзамдын долбоорун дагы эртең менен алып атпайбыз биз. Бираз депутаттар биз өзүбүздү сыйлашыбыз керек го, мыйзамды сыйлашыбыз керек го. Айта кетсем, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 43-чү беренесинин 7-чи пунктуна ылайык жыйналыштардын күн тартибинин маселелери боюнча материалдар депутаттарга комитеттин жыйналышына чейин 3 күн калгандан кечиктерибизден берилет. Баракелде. Көрсөтүлгөн, бирок аталган келишимдин долбоору боюнча материалдар бүгүн эле келип түштү. Мен азыр эле айтып койдум. Ошол себептен комитеттин корутундусу даяр эмес. Биз бүгүн талкуулап, анан кийин чогуу урматтуу кесиптештер, сиздер добуш менен чечимди кабыл алышыңар керек. Мен урматтуу биздин комитеттин мүчөлөрүнө кайрылам да. Мени сыйлабагыла. Муктаж эмесмин. Өзүбүз иштеп аткан Жогорку Кеңештин регламентин сыйлап коюшубуз керек. Мыйзамда мындай талап турат, а биз мыйзамды тышка таштап коюп, өзүбүз каалагандай кете беребиз. Ошон үчүн Кыргызстан оңолбой атабыз. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен 4-чү күндөн бери бираз сыркы болуп жаттым эле. Азыр шаардын ичинде баарын ошондой сасыктым. Түз эфир болот. Коомчулуктун баары көрөт. Оң тарабы, сол тарабы баары келет. Кыргызстандын жарандары баары толук так маалымат алат деп жарыя салды. Ошондуктан келип бериңизчи деп сурандыңыздар. Ошол айтылган шарт туурабы? Ошондой болуп атабы? Коомчулуктун баары маалымат алып атабы? Коомчулук эмес, урматтуу кесиптештер. Могул жердеги отурган депутаттардын колунда жок. Комитеттин мүчөлөрүнүн колунда жок кагаз. Эмнени талкуулайбыз? Кандай кылып талкуулайбыз?